Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 30 апрелиндеги 228 токтомунун негизинде Кыргыз Республикасынын экономика тармактарын жана калкын 2020-2021 жылдын кыш-күз мезгилине даярдоо жөнүндө токтом аткаруу максатында Кыргыз Республикасы салмактоо министрлигинде атайын штаб түзүлгөн. Анын алкагында дагы буйрук чыккан. Ошол буйрук негизинде иш-чаралар жүрүп жатат. Айта кетсек, ушул саламаттык сактоо уюмдарынын даярдыгы боюнча эгерде көмүргө болгон мукташтык 17.485 тоннаны түзсө, азыркы убакта 75% көлөмү уже даярдалган. Ар бир саламаттык сактоо уюмдарынын өзүнүн кампалары бар. Ошол кампалардын атайын сатып келишимдер түзүлүп, көмүрлөр ташылып келүүдө. Өздөрүнүн графиктери түзүлгөн. Ошол графиктердин негизинде көмүрлөр түшүп жатат.